Салам достор, кандайсыңар, жакшысыздарбы? Акыркы заманда бизге ушундай суроолор келет. Өзгөчө жана суроолордун арасында жаш балдар өзгөчө сөздөр берет экен. Сөздөрдүн арасында ошол жана спорт жөнүндө. Кээерки адамдар машыгайын дейт, спорт залга барайын дейт, фитнес менен машыгып, анан кандай ошого карата мышечный массаны бат алайын дегенсип өзүнүн формасын азыркы жана глянцевый журналдарга деңгээлдүү модельдерге окшошоюн дегендей балдар келишет өзгөчөчү. Ошолордун арасында суроолор бар да, кантип бат келиш керек дечи. Аяктан барганда ал жерден деле инструкторлор бар да. Инструкторлор өзгөчө жана эмени берет, дары-дармек деп коем, жана питание деп коет да. Ошо жана креатин деген белковый продукттар деп коет. Но мындай байкаштырсаңар, андан тышкары жана гормондорду берип баштайт. Монча гормон аласың, мына сайынасың депчи, ошонун мышечный массаны бат эле өзүң алып келет депчи. Но бирок ал ошол эле гормондор, ошол эле жанагы белковый продукттун ичинде биз билбейбиз да эмне бар. Тышында жазылып турат. Зыяндык нерсе жок депчи. Өзгөчө жана эркектик репродуктив жыныстык системасында жок деп айтылат. Но мындай айтканда көп эле изилдөөлөр болот. Ошолордун изилдөөлөрүнүн арасында аныкталгандары да канчалык ушул машыккан жана культуризм менен машыккан балдардын арасында именно жанагы уругу азайып жоголуп кетишкенге деңгээлге чейин жетип калат экен. Ошол себептен абайлаш керек. Ошол себептен адис менен албетте кеңешип, бир кеңешке келип, кантип дарыны алыш керек деп ошентип машыкса болот. Ошол эле жана тестостеронду сайынышат. Бирок ал тестостеронду кантип сайыш керек? Бир аптада, бир жумада канча жолу сайыш керек? Бир айда канча жолу сайыш керек? Ошонун баарын чечим келип, ичиш керек же сайып келиш керек. Жо кээерки доктурларга келгенде, мону сайнасын, тигини сайнасын, бат эле ордуңа келет дейт. Ал мындай айткандай гормондор болот, анаболический гормондор. Бирок ал мындай айткандай дозасы бар да, ар бир дарынын дозасы бар. Ошо ар бир дарынын дозасы менен сайса жакшы болот. Ошон үчүн келип, аныкташып, чечим чыгарып келсе жакшы болот да. Ошон үчүн адис менен катышыш керек, сүйлөшүш керек.